Кыргыз патенттен биз патент алып, сертификат алып. Рекламщиктер бошо айтат, кол бошо айтат. Ошого байланыштуу алмашып атабыз. Ар бир рейдте жок дегенде 1-2 жарнамалар сөз алынат. Манас шаарындагы көчөлөр чет тилдеги аталыштарга, жарнактарга толгон. Мыйзамда алгач текст кыргыз тилинде чоң шрифт менен, андан соңуна башка тилде майда шрифт менен берилиши керектиги так жазылган. Бирок көчөгө чыкканда тескерисинче көрүнүштөргө күбө болобуз. Шаардык мэриянын алдындагы мамлекеттик тил комиссиясы өткөрүп турган рейдтердин жыйынтыгы кайда? Эскертүүлөрдөн кийин өзгөрүү барбы? Же баары баягы калыбындабы деген суроолор ачык бойдон калат. Ал эми рейд учурунда латын тилинде жазылган жарнамалык эмелерин эскертүүлөрдү берип атабыз. Эскертүүлөрдү өз мөөнөтүндө аткарбаган ишкерлер тарабынан, ошондой жеке тараптар тарабынан аткарылбаса эскертүүбүздү биз укук бузуулар кодексинин 107 беренесине ылайык айыппулдар салынып атат. Бул айыппулдар ошо юридикалык жактарга 17 000 сомдон, ал эми жеке тараптарга 5,5 мың сомдон айыппулдар салынат. Ар бир рейдте жок дегенде 1-2 жарнамалар сөз алынат. Бул себеби биз биринчи эскертүү беребиз 1 айлык. Анан 1 айлык эскертүүнүн мөөнөтү келгенден кийин барып, ошо эскертүү өз убагында мындай чыкканда чектебесе, ошолордун жарнамаларын алынып атат. Манас шаарындагы айрым жеке ишкерлер мамлекеттик тилдин нормаларын сактоого олуттуу мамиле жасабайт. Бир нече жолу эскертүү берилсе да аталыштар өзгөргөн эмес. Буга чейин бизге эскертүү берилген. Биз барып рекламщиктерге бардык. Рекламщиктер бошо айтат, кол бошо айтат. Ошого байланыштуу алмашып атабыз. Мына жерде Rodex деп жалпы турат го. Ошо англисче ошолор эле гана. Болду, башка эчене сөз. Эскертүү бергенде канча убакыт болду? Анан 1 айдан кийин штраф салды. Анысы мен точно билбейм менчи. Мен ошо күнү жок элем иште. Качан алмаштырасыздар? Буюрса ошо бошогондон кийин сразу келип алмаштырабыз. Ошону күтүп эле отурабыз рекламщиктерди. Ошол көтөрүп неме кыла турган бар эмне деп коет, кранды. Ошолор келиш керек да, атак мындай чыгып ала албайбыз биз өз ишибизди. Бошошунда келип эскертүү берип кетишкен экен да, кыргызча жазгыла депчи, анан ошо эскертүүгө дагы баш ийбей, анан кече келип штраф салып кетишти. Бирок ага деле баш ийбей уже бир күн 2 күн өтүп, дагы деле алмаштырайын деп В основном акам не кылат, эмес. Акам менен сүйлөшөм, усталар чыгарабыз, кылабыз да. Өзүңөр ошол мамлекеттик тил мыйзамын билесиңер, ушинтип жазбаш керектигин? Билесиңер, бирок аткарууга алган эмессиңер. Бул кафе жаңыдан бизге өткөн, жакында эле. Мурдагы эсе ошо өзгөртүрүп отур да. Эми бизге өттү. Ошону эми кылабыз да. Шаардын так борборундагы дүкөндөр, тамактануучу жана кызмат көрсөтүүчү жайлардын аталыштары башка тилде жазылганын көрүүгө болот. Айрым ишкерлер аталыштар патенттелгенин, күбөлүккө таянып башка тилде жазылганын айтышат. Буга байланыштуу тил комиссиясы аларга чара көрүп эскертүү берген эмес. Биздин бул бренд Beauty Secret биз өзүбүз ойлоп тапкан бренд. Кыргыз патенттен биз патент алып, сертификат алып, өзүбүздүн лично брендибиз болгон үчүн биз Кыргыз Республикасынын тилин сыйлап, косметика жана парфюмерия деп түбүнө белгилеп койгонбуз. Кыргыз мамлекетибиздин мыйзамдарына ылайык төлөмдөрдү да төлөйбүз. Сиз кимсиз бул жакта? Просто продавец. Администратор жокпу? Жок, администратор жок. Эмне себептен кыргыз тилинде жазылбаганы боюнча маалыматыңыз барбы? Жок экен. Сурапмын деле буга чейин. Эч ким келген эмес? Жок. Рейд боюнча эч ким келген эмес? Нет, только налоговый немелер келбесе эле, так келбейт. Ушундай күбөлүгүбүз бар, свидетельствобуз. Биз бирдеме стор деген эмес, паспортубуз бизге акча төлөп эме кылып 1 жылга неме алганбыз, лицензия алганбыз. Ошол күбөлүгүбүз. QR-кодмен урсаңыздар бардык информация чыгат ушул боюнча. Муну качан алгансыздар? 34-жылга чейин экен да, действует. 10 жылга алган экенбиз. 24-жыл алганбыз. Эгер жеке ишке же жеке тарап өзүнүн брендин кыргыз патент аркылуу бекиткен болсо, ошо латын тилинде биз аларга тийишпейбиз, себеби бул уже кыргыз патенттелген, анын жеке өзүнүн аталышы болуп эсептелинет. Аталыш болгондон кийин бул ошону латын тамгасы менен колдонгон укуктуу. 22 ишкана кыргыз патенттин уруксат кагазын алышкан. Бул ошондо бунун ичинде кайсылар бар? Азыр бунун ичинде мына выжимка бирдеме, үмүт, Good Height Rich House, Rich Fish, Beauty Secret Тогонай Natural, Экострой, IT Run, жана инновационный колледж бар. Ооба. Сенгу,
Premium Flowers, Залина Хаус, УПА, Сезон, Секам жанагы окуу борбор бар, Таза Шоп, Техноточка, лаборатория бар жанагы Пушкинада Евролаб, Глобус, Балапан, Булуттар. Жок, мыйзамда буга жол берилбейт. Ал брендтик наамга ээ болгону менен сөзсүз түрдө мамлекеттик тилди эсепке алуу менен иш алып барышы керек. Деген менен серепчилер мамлекеттик тилге болгон кайдыгерликти жана мыйзам бузууларды сынга алып келишет. Комиссиянын рейдтери натыйжа бербей, иш-чаралар максатына жетпей жатат деген пикирлер күч. Буга чейин мындай рейдтер жүргүзүлүп атат. Обл акимият тарабынан, мэрия тарабынан жана мамлекеттик тил комиссияларынын мүчөлөрү тарабынан жүргүзүлүп атат. Бирок ошого карабастан азыркы учурда бул өзүнүн жыйынтыгын бербей атат да. Бул бербей жаткандыгын азыр деле көрүп атабыз. Бардык көрүнөк жарнактардын дээрлик көпчүлүгү мамлекеттик тилге басым жасабай аткандыгы бул жыйынтык болбой атат да. Муну бардыгыбыз биргеликте ошо мамлекеттик тил комиссиясына же мэрияда иштеген ушул бөлүмдөргө эле карабастан ар бир жаран ушул жөнүндө терең ойлонуш керек деп ойлойм. Мамлекеттик тилдин мыйзамдарга ылайык ишке ашырылышы мурунка караганда жылыш бар. Бирок мындай бир жакшы жылыш жок да. Булардын баары ошол жергиликтүү жетекчилердин күнөөсү. Жергиликтүү жетекчилер ошолордун артынан түшүп, баягы мыйзамга ылайык деп бардыгына мындай регулярдуу түрдө текшерип карап турса, ал ишке ашмакта. Биринчи ошондон, экинчиден көрүнөк жарнактарда дагы бир сапатсыздык бар. Орусчадан түз которгондо түз эле компьютерге котортот да, ошоюнча жазып коет да. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамдын беренелерине ылайык жарнамалар, кулактандыруулар, пресс-куранттар жана башка маалыматтар адегенде мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде, зарыл болгон учурларда башка тилдерде жол жоболоштурулат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.